аял назик, аял күчтүү эркектин көлөкөсүндө болуш керек. Жигиттер, аял күчтүү эркектин көлөкөсүндө болуш керек. Күнгө чыкса какырап күйүп калат, суукта калса тоңуп калат. Күчтүү эркектин көлөкөсүндө болсо аялдык назиктиги кулпуруп жаңыланып турат, кулпуруп турат. Ошон үчүн жигиттер туруктуулук менен эркектерге айырмайын. Биринчи эмнеде 3 нерседе туруктуу болушу керек. Тарбия дегенчи, бул тарбия 1 күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк эмес. Тарбия деген сөздү биз неге жаңылышабыз? Биз балдарды мектеп курагына байлап койгон үчүн жаңылышабыз. Тарбия өмүр бою болот. Тарбия тууган эстеп коюңуз, өмүр бою болот. Каарып калган чакта дагы ата-эненин астында тарбияны алып кете беребиз биз. Дүйнөнү кезип канча илим билим окусак деле биз тарбияга муктажбыз. Адам адамдык экендигин унутпаш керек. Кече кандай эле, бүгүн кандай, көзүн май баспаш керек. Ким болбосун. Жөнөкөй мектептин кароолчусунан мамлекет башчысына чейин ушуну унутпаш керек мыйзам ченемин. Кече ким элем, бүгүн кандаймын, бүт баарына тиешелүү сөз бул. Саясат жок бул сөздөр. Ошол мектеп кароолчусунан элдин президент башчысына чейин мен кече ким элем, ар бирибиз өзүбүзгө берели. Бүгүн киммин, эртең эмне болом? Адамдын акыр түбү кабырда жанагылар жейт болду, ошол акыр түбү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, адамга лаукана либн адама вадиян мин захаб дейт. Бухари Муслимде келет бул. Эки кокту дейт. Эки кокту болот, алтын берилсе, лабтага салисан үчүнчүнү дагы сурамак дейт. Экөө дагы жетпей калмак эле дейт. Адамдын оозун топурак гана толтурат дейт да. Ортазар болуп жашаганга тырышалы. Өтө бай болуп кетсең, элдин алдына чыгып сөз тиет, көз тиет, илең шалаң болуп артта калсаң сөз тиет. Ортазар жакшы көбүнчө мусулман адамга. Ошон үчүн туугандар, тарбия маселесинде туруктуу болушубуз керек, тарбияга канаптап. Экинчи, аманатка кыянат кылбоо. Кудайдын астындагы аманат бар. Намазды калтырбайлы туугандар. Андан кийин Кудайдын астындагы аманат бар, анан үй бүлөнүн астында аманат бар. Инилерим, менен быйыл 2 жолу неке кыйып калдым. Бирок кыйганда дагы бир 45 мүнөт 1 саатка жакын. Негизи кыйбайт элем. Ошо мешитке, дамылдарга, молда адамдарга баргыласам такыр болбой турбаштан жок дей албадым да. Ошондо бирок ушул сөздү айттым да. 2 сөздү айтам. Биринчи, Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала неке учурунда баарыңыздар уккула ушул сөздү. Неке кыйып аткан учурда эркектен суралат го. Ушул аялды, баланча кызы баланчаны, Асан кызы Фатиманы некеңе туттуңбу, алдыңбы? Өткөн чакта айт дегенде алдым дейт го. Шашпай ойлонуш керек. Жигиттер, бойдоктор ойлонгула. 5 мүнөт, 10 мүнөт ойлонгула. Молдаке кичине башка нерсени сүйлөп турсун. Алдым деген бир сөздү Кур'анда Алла Таала ысык көлдөн терең, Ала тоодон дагы салмактуу сөз деп атаганды. Асман тоодон да оор сөз деген. Ва ахазна минкум мисақан гализ. Аялдар, силерден неке учурунда оор, өтө чоң жоопкерчиликтүү убадан алышкан дейт. Ал убада бир сөз жана алдым деген. Алдым деген ичинде сенин канатыңды кактырбайм, мындайча айтканда, элдин көзүндө шерменде кылбайм, урбайм, көгала кылбайм, ар намысыңды жер менен жексен кылбайм, багам колдон келишинче, мүмкүнчүлүгүмө жараша сүйөм деген сөз бир алдымдын ичине кирип кетет. Жигиттер садаган кетейин жигиттер. Мен аялдарды козгобой турайын, келгил ушул аманатка кыянат кылбайлы үй бүлө. Алдым деген сөздүн ичинде бүт барды кирип кеткен. Аял заты дагы бирок ушундай көкөлөп чыгып кетпесин. Кече Марал ФМде отурсак, ушу бир карындашыбыз чыгып калды эме деп, күйөөм менен ажырашайын деп атан 2 балам. Жаша. Жок, ажырашам дейт. Аялдар күйөөлөрүн даттанып чыга берди, бир аял чыкты. Менин күйөөм мына түрмөдө жатат. Ак жеринен кесилип. Мен көрсө аял заты эрерке айтып коет турбай күйөөсүн жамандап. Бун мен күйөөмө зар болуп турам дейт. Күйөөмдүн көйнөгүнө, жытына зар болуп турам. Көзү чөп кордосом көзгө зыян дейт. Эркектер аялды урбагыла, алдым деген жана сөзгө аманатты бекем тургул, аялды эркектин кадырын билсин. Жашоодо ар бир нерсенин ченеми болот. Дистанция, аралык болот. Ошол ченем бүтүп калса, жашабай коет. Ал 4-5 балаңыз болсо деле. Күйөөңүздү тие берип, жинине тие берип, каза берип кетип калса, ал болбойт бир тууган. Токтогул кесине барганда айтышты го. Темирдин дагы ченеми болот экен. Темир дагы чарчайт экен мындайча айтканда. Ошон үчүн тууган бирибиздин могул чөйчөгүбүздөгү сууну төгүп албайлы. Жашоодо өдөлдүй болот. Ошондо эркек оң колу жарым колу менен, аял жарым колу менен жана сууну өдөлдүйдө төгүп албаш керек да. Суу сакталсын иншалла.
Эр жигиттер тарбияда, балдарга тарбияга туруктуу бололу, аманатка кыянат кылбайлы. Анан үчүнчү, жигиттик сыпатка бекем туралы. Жигит кебелбеш керек. Кандай сыноо келиптир, кебелбеш керек, курчуш керек кайра. Исхак Разаков атабыз 21-22 жашында не деген элдин тагдырын чечти. Элдин тагдырын чечти дегенде, мен дагы кабырга чыгарып отурбасын кээ бирлери. Аллах тагдырды берет, кандай себепкер болду дегеним. Кандай туура тандады. Кусейин Карасаев атабыз бир канча өлкөнүн алипесин жазып койду го тууган. Биз кайсарыбызга жашпыз. Мына мен 34-кө келдим. Балким сиз 24-төсүз, балким сиз 40-тасыз. Жаштыгыбыз каякта? Эмгек кылып калыш керек. Ал эмгек кылыш үчүн ой жүгүртүү бийик болуш керек, максат бийик болуш керек. Тууган, бизде иман бар. Ошол иман бийик максатка түртүш керек. Жигиттик сыпатка бекем болуш керек. Майдаланбаш керек. Биз майдаланып баратабыз. Аялдан бетер айтышып. Канча эркектер келди. Аялы турат, талак маселесин. Эркек турат, айт десең эркек майдаланат, аял ток этерин айтат. Каяка баратабыз жигиттер? Нанча майдаланып атабыз? Аялын жамандаган эркек эмес ал, өзүнүн ата-энесине. Эгерде ошончолук жашабай калсаң, молдолор эч качан ажыраш деп айтпайт, бирок жашагың келбесе, атаңа бир жамандап, энеңе бир жамандап, досуңа бир жамандап, ал жашаш керек аялың эртең башка бирөө менен болсо да. Жамандаба. Жашабайсыңбы? Тынч бир талак бер, эртең үйлөнүп калсаң да жеңил болот. Бирок жамандаба аны. Ал жашаш керек эртең. Сени менен же башка бирөө менен болсо да, сиз менен же башка бирөө менен болсо да. Жигиттик сыпатка бекем. Жигиттер чөкпөгүлө. Азыр жумуш жокпу? Жумуш табылат. Аялыңыз таштап кетип калдыбы? Мындай бекем болсоңуз кайтып келет. Балалы бололу, Кудай берет, сураш керек. Мекен бар го бизде. Канча алат аянтчасын өтөм, сыймыктанам ошол желегим менен. Өлкөлөрдүн атын айтпайм, мамлекети жок. Куугунтукта кыйналып жүрүшөт туугандар. Жерибиз бар, элибиз бар. Ошону мындай достойный кыргызча мындай туруктуу, бекем, жакшынакай урпактарга өткөрбөйлүбү туугандар? Же ушинтип эле талак, аялым жаман, эркек жаман. Аялым эртең биздин урпактар ошо суроолорду укса уят болсо керек ошол. Бизде мурда бул тарыхка жазылып атпайбы, ютубка калып атпайбы, башкага? Китепке жазылат эртең. Булар талактан эле баш чыккан эмес окшойт булар депчи. Ой жүгүртүүнү өзгөртөлү туугандар. Жигиттик сыпатка бекем чөгүп кетпейли. Ыйлабайлы. Жигит эки нерсеге окшойт. Биринчиси көк чал карышкырга окшойт. Карышкырда канча сыноо келет. Бир үйүрдө жүгүн алат. Жылкы кызганчактыгы башка. Анан бүркүт. Бүркүт эмне үчүн анча-мынча нерсеге кебелбейт? Анткени ал үстүнөн карайт маселени. Биз астынан карап атабыз маселени. Ушунчалык деңгээлде бир туугандардын ортосунда аялдын кийиминин этегинин астынан карап чечилип атат маселелер бүгүн. Ушунчалык катуу айтылган сөз бул. Көңүл буруп коюңуз. Бир туугандар аялынын кийиминин астынан деген уяттуу жеринде эмес, аялдан да төмөн ылдый түшүп маселени чечип атышат бүгүн. Бүркүттүк кайда калды жигиттер? Бүркүт кайда калды? Бүркүт шаңшыган асманда жашайбыз. Бийик үстүнө чыгып туруп карап маселени чечет. Маселенин үстүндө туруп чечпесе маселе чечилбейт. Астында туруп чечсең чечилбейт ал маселе. Жигиттер сөз беребизби? Жигиттик сыпатка бекем бололу. Мамлекет үчүн туруп берели, үммөт үчүн туруп берели, үй бүлө үчүн туруп берели, илим билим үчүн туруп берели. Биз кыйналып өтсөк дагы бир адамдын жакшылашышына себеп болуп кетели тууган. Биздин өмүрүбүз, бир өмүрүбүз 1000 деген өмүрдү гүлдөтүп өтө турган өмүр болсун жигиттер. Ушундай бекем жашайлы максат менен.